Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн эл үнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Эл үнү сиздер үчүн иштейт. Эки миң 18 жылдын 2 февраль күнү Өзгөн шаарында Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн спорттук комплекси ишке берилди. Өзгөн райондук ички иштер бөлүмү заманбап спорт комплексине ээ болушту. Жылуулук менен камсыз болгон чечинүүчү жана ысык суу менен камсыздалган жуунуучу бөлмөлөрү менен узуну 27 метр, туурасы 15 метр, бийиктиги 7 метр болгон спорт зал ишке берилди. Аталган комплекстин курулушу 2009 жылы азыркы кездеги милициянын генерал-майору Асанов Курсан Сатаровичтин демилгеси менен башталган болчу. Ошол кездеги Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүн жетектеп турган. Ошондой эле Өзгөн районунун акими Осмоналиев Олжобай Балтабаевич спорт комплексинин ачылышы менен куттуктап, милициянын генерал-майору Курсан Асановго Өзгөн районунун коомдук иштерине жана социалдык экономикалык өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн Өзгөн шаарынын ардактуу атуулуу наамын ыйгарылганын жарыялап, төш белги жана күбөлүк тапшырды. Түп районунун ички суу айылынын жашоочулары таза суу жок экендигин айтышат. Алар тиешелүү тараптар көңүл буруп коюусун суранышат. Ар бир арыгыбыз мондай болуп тоңуп калган. Суу да жок. Тоодо болсо кар калың, огороддо да калың. Ошон үчүн суу арыктарга келбей тоңуп калып атат ушинтип. Же мал сугарылбайт, же иче албайбыз. Ошон үчүн бизге таза суу киргизип берсеңиздер. Шамбисай алтын кенинин иш алып баруусуна каршы болгон тургундардын видеолору берүүбүзгө байма-бай келип түшүүдө. Бул сапар алар эл арасында анын ачылышына кошулуп жаткан адамдардын жашыруун сүйлөшүүсүнүн аудиосун жиберишкен. Ушул жерде ham жайда көрүнсүндө чечип чыгарабыз. Кенеш бекитип берсе сизге да жакшы болот. Сиз болуп катылып Кенеш чечим чыгарып, музакырат жашоо ушундай экен. Любой жерде болот. Өзүңүз билесиз. Айлык өткөндө шайланганда 12 болот, 14 болот. Карагандай болот. Просто бир кишинин өзүн карап отуруп деген сууну өткөрүп берген тияктуу. Эмесине кылсаңбы? Сессияга чейин жок кылыңыз эле, биз кеңири эле сокобуз, жок болсо. Сессия кылып алып барабыз. Бизге главный кворум болсо эле, кворум болсо эле. Кворумду кылабыз да биз. Дела көтөрүлсө, мурданы көтөрүп деп. Сүйлөштүк да. Мен рахмат агам убактыңызды бөлүп ушундай келип биз менен отуруп рахмат дасторконуңузду жайып бергениңизге мындан. Анан алтын мексилерге да рахмат, ушундай поддержка кылып жүрөсүң. Орзо экен, сиз менен да таанышканыбыз уже бир айда болуп калды. Отходду Өзбекстандын адамдар чыгыптыр. Ошол жер иштесе, чыгарган отходду мен аламын деп уже. Отходду кагып кетесиз, отходду биз ташып кетебиз, калтырбайбыз керек болот деш керексиз энди. Ошол жерге коебуз, анан үстүнөн сууду куюп туруп, анан сиянитти жок кылып беребиз деп Нурбайке сүйлөп атпайбы? Менин оюмда муну жанчып эле коптоп баягы крамен түтүп коюп кабинеттен. Ошентип алып кетет деп кириш керек да. Эгер да мына Шамбисай ачылса, ошол жердеги зыян жанагы сиянит ушул дарыяга агып түшөт. Исвайрам дарыясы ушул. Бул суудан көп адамдар суу ичет. Сокулук районунун Гавриловка айылынын тургуну алардын айылындагы тиешелүү тараптар көңүл бурбаган бир нече көйгөй тууралуу айтып берет. Мына биз бүгүн Чүйобул астын саклаганын азыркы айыл өкмөттүн айылында турам. Мен артында турган Сапат деген магазин. Бул мурда Чопок колхозунун административдик имараты болчу. Муну сатып алган Болоткан Кумаров болгон. Эми калган иштерин көрөлүк. Могу жерде дарбаза турганын ордунда жол бар болчу. Бул жол мектептин артында мектеп бар, жанында бала бакча бар. Жол нары түздөн түз мектепке балдарга машина барчу, жол асфальт неме салынган жол болчу. Шул жолдун бардыгын, бүт бардыгын могу забор кылдырып, мурдагы айыл өкмөт Абас Үсөнов, жер боюнча специалист Төлөков Кайыпбек экөө кантип моминтип берип салды могу жердин баарын.
Bundan da açık yakalarsın. Bundan da açık bırakayım. Moğu yerde karap görünüzdür. 1 metre aralıkta balabakçanın артында момундай забор салып салышкан. Ушунун баарын контролдоп кыла турган жанагы Абас Сөнтүп менен Төлөков Кайыпбек айыл өкмөттөр. Эч ким чечтеке кылган жок менеке. Бул балабакча жыгылып кетип басып калса, балдарды ким жоопкерчиликке алат? Эч ким салгысы жок. Андан кийинки айыл өкмөттөгү Денизбек Райымкуловго канчалык айтылды бул сөз. Депутаттардын эмеси Гавриловка айыл өкмөтүнүн депутаттар кеңешинин төрагасы Ричард Сергейге да айтылды. Андан кийинки келген Тагайбек Бакасовго да айтылды. Эч ким муну карабай атат. Мына караңыздар. Могу үстүкү крышадан, чатырдан бул экөөнү бириткенде 350 квадрат метрдин суусунун баары, кардын баары ушунака түшүп момундай ишмалдас чыгып атат. Шуну чечип бериңиздерди суранам. Могу жана мурдагы айтып кеткен айыл өкмөттү ал кийинтиги биринчи зам глава администрация болгон Абас Сөнүп, Төлөков Кайыпбек экөөнү жоопкерчиликке тартыш керек. Мына биз кайра Гавриловка айылында Табар деген участоктун жанында турабыз. Артыбызда турган салынып аткан имарат бул жайыт жерине 1 гектар 70 сотка жерге момундай застройка кылып атышат. Гавриловка элинин аныс деле мал жая турган жерлери жок калган. Ошого карабастан ушуну берген Райымкулов Денисбек, кайра эле баягы мен айтып келаткан землеустроитель Кайыпбек Төлөков. Мына ушул Кайыпбек Төлөков бүт бардык иштин баарын, жердин баары кайда бар экен, кантип кылышын билеткенде кылмыштын баарын ошо кылып атат. Анын үстүнөн эч ким чара колдонгон жок, көрсөткөн жок. Мына биз деген 20 декабрь 17-жылы ОП 1643 деген номер менен Соронбай Жээнбектин атына айыл аксакалдардын атынан кат киргиздик элек. Эч кандай жооп ала элекпиз. Момундай бизде деген ар кандай иштердин баары болуп атат. Бардык мен жана айтып аткан дренажный канал, детсаттын жанындагы имарат сапат, андан кийинки Романовка айылындагы Күнтү менен Салтанат деген магазин жанында беспиржал менен бирөөнүн менчигин тартып алган жер. Анан могу жердин баардыгында Төлөков Кайыпбек деген жигит ишинде жүрөт. Муну эч ким жоопкерчиликке тарткан жок, эч ким эчтеке кылган жок. Муну өзүңөр билесиңер, ушуга жардам бериңиздерден сиз суранабыз. Айыл аксакалдардын атынан мен сүйлөп атам. Мен аты жөнүм Наматов Байышбек Абдырахманович, Гавриловка айылынын тургунумун. Кичинекей аман жардамга муктаж. Ал мектепке баруу үчүн мотору менен майыптар үчүн араба керектелет. Ал өнүкпөгөн жыныс системасы менен төрөлгөн. Буга чейин операциялар жасалган жана алдыда дагы жасалышы күтүлөт. Өзүнүн арабасы ыңгайсыздык жараткандыктан жаңыга муктаж. Анын баасы $2000. Кимде ким кайдыгер карабаса, жардам берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Байланыш номери 0705 16 15 02 0558 06 09 26. Рахманбеков Даниэль эки көзүнүн жабыркайт. Чет өлкөдө операция жасатуу үчүн $20,000 керектелүүдө. Ата-энесинин каражаты жетишпегендиктен кайрымдуу адамдардан жардам сурайт. Кимде ким кайдыгер карабаса, жардам берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Байланыш үчүн телефон номер 0703 75 22 24. Урматтуу Үмүт ТV телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түшөткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт.